Koçum. Bayramımızlar mı? Usta sizler de bayramlar mı? Bayramımızlar mı? Dileğim tinçlik olsun. Bayramımızlar bayramga ulansın. Mına o yaş kızlardım vardı. Prezidentin yanında жүрген kızlar da olsun. Bayramımızlar mı ne var? Ağay alınız. Bayramda sizlerді дастарханға жақсынаға қалып ұзатып күтіп алуға даяр. Bayramımızlar mı ne? Рахмат барыңыздар. Sağ olasın. Hani çaslar. Bayramımızlar mı ne? Жалқар. Келген кезде көк аспанға тиген кезде мен дағы жолға шығам таңды тосып құшақтап ой қырларын ырға қоштап сұлусым Bayramımızlar mı? Belgi verip tanıştırgan, elimden kalmayım kırgız kalkım. Elimden kalmayım kırgız kalkım. Elimden kalmayım kırgız. Bizim Babrat'ın orta mekteğine. Bayramımızlar mı ne? Bayramımızlar menen жалпы барлығына денсаулықта болыңыздар. Sizlerge dağı bayramlık manayı. Abaşı bulmaya kalan ekensin Kuyruğunun bana sölgöndü Boyun terge göngön Bundan körün avake batırın bana söldü dep timele batandı berse Maniker bersen бұл күнді мақтат қалмақ қалбайбы Ақыла чалдар бұрбылжа қанат тартып албайбы Қыз уысына келген соң қызықты күнге салбайбы Қыжылдаған ит манжу қызығын чоқып албайбы Қыжылдаған ит манжу қызығын чоқып албайбы Төлөңдерді баспайбы төлме құдық қаспайбы Төрт түлік малын жатпайбы Төрлер замат әншілер сұлу зайып қойнына хуқ болын салбайбы Өзгөрсін деп денемде өзінің денен таңбайбы Ақ айран қырғыз қажылдап демелі қалмақша сөйлеп қалғаның Мұндай тұрғанда бүлік туған деп берейін Күтуін екен бұға бір бүгінгі пілдошып көрейін Айдығым айдай тұрғанда армаққан деп берейін Алжыған екен бұға бір бүгінгі пілдошып көрейін Атпай қырғыз жұрты жүн адалын жетсең өлейін Жігіт берей қолдаса жинейған онтагайын Қатқылауарының жолымдан қалмақты беттеп келейін Усуға жолдаған қапырды мә бүгін қалқанын жерге төгейін Сага айтып жаткандарымды эч кимге айтпашым керек. Менин көзүм тирүү турганда эч кимге айтпашымды талап кылам. Көзүм өткөндөн кийин кимге болбосун каалагандай айта бер. Байкош, кыргыз элим. Өз жеке турмушун тыңдай албаган, жер таппай жүргөн
жаш балаға тағдырымды ишеніп бердім. Жиіркеніш түсік сенің Жусуп. Мен не үшін башқалардай болып, күнімді көз жашуымды құралған жоқсын. Ой санам, байқұш елім жетекші деген мендей бір пендеге ишенді ғой. Өз елін ишенішін ақтай албаған мен шунчалык эле акмакмын. Жок, андай эмес. Мен элдин балдарындай эмесмин. Ооба, жамандардын катарындай эмесмин. Азыр акыркы бечара болуп турам. Бечара. Кетиш керек. Ишенимге татуктуу жана күчтүүлөрдү тандап алышсын. Жусуп, азыр жансыз жөнөк. Өлгөндөр тирүүлөрдү башкарат. Абдыкадыр Оразбеков, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдурахманов, сиздер улутчул жана пан-исламисттик социал туран партиясына мүчө болгондуңуздар үчүн улутчул эл душман аталып камакка алындыңыздар. Мен Жусуп Абдурахманов. Мен Абдыкадыр Оразбеков. Мен Касым Тыныстанов. Мен Иманалы Айдарбеков. Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдурахманов, сиздер атуга өкүм болдуңуздар. Тебелек кылган эгемендүүлүгүбүз кут болсун. 33 жылдык эгемен майрамыбыз менен куттуктайбыз. Babalardan baska yolu yalmakta bütkül oyun omuz kılın kuyugan attı geçindegin sonu ey. Yiğitlerдің ашығында yorulurdun бастығында omuz yüzü kanda yolu. Kanına güç aradan büyük bitti sağmadan omuz yüzü kırgızdın ey. Omuz yüzü kırgızdın ey almasıra bağırdan. Can diline mergim var can dünyanın ağzında ey. Kanına güç aradan büyük bitti sağmadan omuz yüzü kırgızdın ey almasıra bağırdan. Kanına güç aradan büyük bitti sağmadan bağırdan. Gitsin, ağzına gitsin de sağınarsın yetmekini. Elimli tüyümüz, gülümüz hepimiz. Ada ne gönül, ada kucirim. Kılımlar kasiri, ırga kurulma seni sana gülüm. Көңіліңіздерді сахнаға бұрыңыздар. Боз Жорго атқарушылар Сыдық Маматов балдар музыкалық мектебінің жалпы мұғалімдер жаматы.
Бүгін Қырғызстанымызда, Ош жергебізде, қылымдарды қарытқан өзгөн елімізде, дегіле Қырғыз мамлекетімізде бүгін өзгөчө күн, өзгөчө майрам, өзгөчө салтанат. Бүгін Қырғызстан егемендүүлүк мамлекетімізге 33 жыл майрамыңыздар менен құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Майрамыңыздар менен. Жер бетіне сайып алған белгібіз, желек қылып алған азыр еншібіз, жемертпестен 7 облыс жерлерін ұрпақтарға арулантып беребіз. Қырғыз елім жалпы елі бүгінгі 33 жылдық егеменділік күніңізбен жалпыңыздарды майрамыңыздармен құттықтаймыз. Бүгін салтанаттуу майрамдык кечебизде сонун программадағы концерттик программаларыбыз бар. Жандуу чыгармалар жалпы сиздердин майрамыңыздардын урматына жаңырат, андыктан баарыбыз биз концерттик программабызды баштап, ырыбыздын чыгармабыздын башында кыргыз жыттанган, кымыз жыттанган кыргыздын чыгармасы менен алдыңыздарда Пазылбекова Аксана эжебизден кыргыз жерим аттуу чыгарма болсун. Апас жайдан. Ой қырларын нұрға қошу, жарық нұр жер жамалын өпкен кезде, Аксана Пазылбек. Ассаламу алейкум. Урматтуу шаарыбыздын коноктору, шаарыбыздын тургундары, жана ошондой эле жалпы кыргызстандыктар, бүгүн Кыргызстан үчүн, алыс жакында жүргөн мекендештер үчүн бул улуу күн, кылымдар карытып келген улуу кыргыз журтчулугубузду байырты шаарды, улуу жибек жолун боюндагы көп улуттуу, берекелүү, касиеттүү өзгөн шаардын элин, активин, жана ошондой эле жалпы жамаатты сыймыктануу менен куттуктап отурабыз. Баарыңыздарды көз карандысыздык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Ылайым түндүгүн күн нуру чайган кызыл желегибиз ар дайым желбиреп турсун. Мекенибизде асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун. Дал ушул эркиндик, эгемендик үчүн жогорудагы кыска метраждуу тасмада көрсөтүп кеткен ата бабаларыбыздын каны төгүлүп, жанын берип, улуу дөөлөттөрдү куруп, туусун бийик желбиретип, тарых барактарына кыргыз деген атты ташка тамга баскандай кылып калтырып кетишкен. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп эсептейбиз. Жогорудагы театрлаштырылган кыска метраждуу тасмада сыймыктангандай жана сабак алгыдай бай тарыхыбыз бар. Албетте бул ата бабаларыбыздын бизге таштап кеткен мамлекетибиз, учубуз кур эмес экен, улуу элдин урпактары экенибизди ушундай адамдар, жогорудагы көрсөтүлгөн адамдар тастыктап келет. Башкача айтканда, жаратман эл экенибизди, ак эмгеги, асыл нарк дөөлөттөрү жаратуу менен далилдеп, баатырларыбыздын дагы да болсо иши уланууда. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздарды дагы бир жолу Өзгөн шаардык мэриясынын жана жеке өзүмдүн атымдан эгемендүүлүк күнүңүздөр менен кызуу куттуктап, чын дилимден кажыбас кайрат, эмгек менет менен бакыт каалап, баардык ата бабалардын салтын улап, келечектүү жаркын жаратуу, өнүккөн өлкө куруу биздин колубузда экендигин баса белгилегим келет. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен
урматтуу бүгүнкү иш-чарабыздын катышуулары, өлкөбүздүн сыймыгы, районубуздун, шаарыбыздын сыймыгы биздин космонавт Сальжан Шакирович. Биринчиден бардыңыздарды өзгөн администрациясы, райондогу бардык мекеме уюм жетекчилери, айыл өкмөт башчыларынын атынан чын дилимден Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк 33 жылдыгы менен куттуктаймын. Эгемендүүлүк күнүнө карата көчөгөнү көпчүлүгүңүздөр көп болдуңуздар. Биздин урматтуу президентибиздин катышуусу менен Өзгөн районунда дагы 3 объекттин ачылышы болду. Андан тышкары райондун деңгээлинде дагы 2 объекттин ачылышы болду. Экономиканын өсүп өнүгүшүнүн жыйынтыгында районубузда, шаарыбызда ушундай жакшы долбоорлор ишке ашып атат. Бизде дагы мына кыскача экономика токтоп кетсек, эң чоң долбоорлордун бири мына Өзгөн шаары, Өзгөн району жол тыгыны боюнча проблема болуп келген. 1 декабрда Кудай буйруса айлама жолуна ишин бүтүп, ошонун ачылышына жогорку деңгээлде ачылышка Кудай буйруса ишке берилет. Ушул Өзгөн шаарында дагы парктын 142 миллион сомго 1,5 айдын ичинде план боюнча иш кетип атат. Ачылышына сиздер менен күбө болуп, чоң бир майрам жүзүндө ошол жерде дагы майрамдайбыз. Андан тышкары парктын, бул жерде турган парк мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы абалын 21 миллион сомго келишим түзүп, курулуш иштери башталды. Кинотеатрдын Өзгөн шаарында азыркы абалын бардыңыздар мен айтпасам да билесиздер. Ал жака дагы акча каражатын табылып, жаңы жылга чейин Кудай буйруса ушу Өзгөн эли, Өзгөн шаарынын тургундары, биздин меймандарыбыз акыркы заманбап шарты менен кинотеатрга барып кино көргөндөй кылып шартты жасайбыз. Бул долбоорду ишке ашырууда чындыгында оңой болгон жок. Көптөгөн тоскоолдуктар болуп атат. А биздин жолдун кетишинде мына биздин жарандарыбыздын 200дөн аштык жарандарыбыздын үлүш жерлери кетип атат. Анын баардыгы менен түшүндүрүштери ошол ишти жүрүшүндө жетекчилер, район башчы биз, областтын жетекчилери жардамы менен гана иш жүрүп атат. Ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн чечкиндүү кадамдарга барып, жылдын аягы менен бардыгыбыз ушул долбоорлорду ачылышында көп бололу. Бардыгыңыздарды дагы бир ирет бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Көп улуттуу Өзгөн районубуз өнүгө берсин, бардыгыбызды ийгилик коштосун. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу бизгилейлер, урматтуу жигердештер, бүгүн бул күн, бүгүн Кыргызстанда 100 жылдык кара Кыргыз автономия облусу деп жарылган күн болуп атат. Шуning үчүн там Бишкекте катта чогулуш болду, президент менен кече бирге болуп, катта завод ачтык. Кыргызстан бүгүн катты ривожланышта. Миллиард сомдор экономикага бурулуп, биз ар күнгө хаятты, ар күнгө жүрүштүрүштү там өзгөрүшлөр катты болуп. Ошон үчүн мен ишенемин, Кыргызстандын келечеги бүйүк. Кудай берсе, там Кыргызстаныбыз yana күндөн күнгө жакшы болуп, күндөн күнгө ар бир адамдын hayatı өзгөрүп, биз жаштар катта болуп, биз фахрланadigan күндөр келет. Мен бүгүн силерди хаммаларды табриклеймин. Şu müstakillik günü bilen и bir yıllığı bilen. Şunun için hammalarga katta salom Moskvadan kosmonavtlarning nomida. Саламатсыздарбы, урматтуу Өзгөн шаарынын жана Өзгөн районубуздун жалпы кыргызстандыктар жана ошондой эле жалпы кыргызстандыктар. Ушул кыргыз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө 33 жыл болушу менен мен өзүмдүн атымдан, шаардык менен атынан чын дилимден куттуктап кетемин. Быйыл ушул Өзгөн шаарыбызда буйруса жакшы ушундай канализация, таза суу жана ошондой эле стадион, парк жана башка көптөгөн курулуштар жүрүп атат. Быйыл буюрса ушулардын ушул жыйынтыгына чыгарабыз деген ойдобуз, 24-жылы. Айтыңыз. Кандай белгилеп атасыздар дагы? Ушул эгемендүүлүктү буйруса шаарыбызда бир мындай бир сүйүнүү менен мен ойлойм, бул мамлекетибизде мындан дагы жогору кое турган бир майрамыбыз, сыймыгыбыз жок. Эгемендүүлүгү алганыбызга мындай бир атаңдаша турган башка майрам жок да, ошого бир аябай сүйүнүү менен, сыймыктануу менен ушу шаарыбызда бир шаңдуу белгилеп жатабыз. Бул жерде ошол шаардагы мекеме ишканалар,
менен биргеликте ошол кыргыздын каада салтын, үрп адаттарын даңазалоо максатында дагы бир жагынан